Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар. Бүгүн өтө өзгөчө күн. Себеби дегенде бүгүн сиздер менен атайын ушул менин көзөмөлүмө жазылам деген катталуучулар менен бекер онлайн консультация өткөрөйүн деп атам. Социалдык проектим бул дагы. Азыр сиздер менен биз түзмө түз сүйлөшүп, буйруза баардык сиздердин көйгөйлөрдү талкуу кылып, разбор кылып, көзөмөлүм жардам бере алабы же жардам бере албайбы, же кандай кылыш керек, каяка барыш керек баардыгын айтып бергенге аракет жасайм. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өтө кызыктуу кейстер, өтө кызыктуу клиникалык учурлар айтылмакчы. Эгерде сиздерде да ушундай клиникалык учурлар бар болгон болсо, анда тезинен аракет кылып, дарылоо процессине киришүүнү сунуштамакчымын. Алейкум салам, сүйлөй бериңиз. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Мен кайрылуумдун себеби кайненем инсульт алганына 5 жыл болду уже. Андан мурда эмеден дагы WhatsApp'тан дагы сиздердин консультация алганмын, бирок жазып элекмин. Ошого сиздерден бир консультация алып, состояниясын сурайын дедим эле да. Инсульт болду, Инсульт алгандан бери баардык тарабынан жабыркап калды. Кыймыл, аракет, сүйлөшүү, тамак ашынан баардыгынан жабыркап калды. Ошого кандай лечение кылыш керек, кантип дары беребиз? Кайрыгүл айым, мен сизге ушул жактан эле конкреттүү түрдө айтып кетейин. Биринчи сиздердин жасай турган нерсе повторный инсультту алдын алышыбыз керек. Бул үчүн давленияны всегда нормада кармаш керек, давленияны. Экинчи момент бул кандын уюу системасын нормада кармаш керек, уюу системасын всегда. Үчүнчү момент бляшкаларды оторвание болуп кеткенин сакташыбыз керек. Бляшкалар бар да, повторный инсульт вызывать эте турган. Ишемический инсульт болгондо туурабы? Башынан тромб болгон. Ошол ишемический инсульт деп коет да, тромб туруп калганда. Бул үчүнчү фактор ошол. Төртүнчү фактор реабилитация керек болот бул жердечи. Реабилитация. Бешинчи фактор остеопорозду алдын алыш керек. Инсультниктерде бул аябай опасный. Сөөгүктөр сынып кетет. Реабилитация кылууда өтө абал начар болот да. Ошол организмин мындайча айтканда, анан 6 тамак ашын жакшыртыш керек обязательно. Мына ушул нерселерди эле кылып турсаңыздар, буйруза өмүрүн, жашоо сапатын жакшыртсаңыздар болот да. Ушул нерселерди комплексно аткарышыңыздар керек. Анан буйруза акырындан стабильный состоянияга келип калгандан кийин уже постоянно реабилитация кылуу менен анан уже жакшыртсаңыздар болот да. Ушул 6 нерсени мен сиздерге сунуштайм. Анан менин көзөмөлүмдө эмне кылып бере алышым мүмкүн сиздерге? Менин көзөмөлүмдө остеопорозду алдын алуу профилактикалык меразын жүргүзүп бере алам. Тамактануу, питаниясына таасир бере алам. Могу атеросклеротический бляшкасына реабилитационный программаларды айтканга жардам бере алам. Бирок бул жерде сиздер өзүңүздөр дагы уже үй шартында баарын аткарганга туура келет. Бирок дагы бир нерсени айтып кетейин. Инсульт, к сожалению, бул полноценный адамды инвалидность кылат. Бул жерде аябай долго болот процесс. Пока что азыр эми түрдүү нейрочиптер чыгып атат, жакында чиптер эми ошого чейин жакшылап кайненеңизди стабильный состояниеда кармап турсаңыз, кийинчерээк чиптер чыкса аларды кошуп уже полноценный толук здоровый адам кылуу мүмкүнчүлүгү болот. Ага чейин азыр общий состояниясын жакшы кылыш керек. Давлениясын, айрыкча давлениясын, свертывающий системасын, коагулограмма, развернутый баардык липидный спектр баардыгын идеалдуу кармап туруш керек. Мына ошолор запор кылбаш керек, ошолор эң негизги. Пролежин кылбаш керек. Себеби инсультниктер көп жата беришип, пролежин болуп кетет. Ушундай бүт состоянияларды көзөмөл кылып туруу менен буйруза баары жакшы болот. Бул нерселерде мен жардам бере алам сиздерге, кеңештерим айтып, индивидуальный биче турган витаминдерин подбирать этип, дарылардын оригиналдарын подбирать этип бергенге, бирок ошол эле учурда кардиолог, невропатолог, реабилитологдор менен дагы иштешүүгө туура келет, Кайрыгүл айым. Түшүнүктүүбү? Мени ооругандан бери бирок врачтарга алып бере элекмин. Мына жерде бир эле табыкка алып бардым. Эмеси иммунитетин эле көтөргүлө жакшы болуп калат деди да. Жалган, ал табып алдамчы. Ал табып инсульт экенин деле билбейт ал. Инсультта иммунитет причем инсультта. Ошондой табыптарга эмнеге алып барасыз да? Эми бул эмне деген сөз эми? Иммунитетин эле көтөргүлө баары жакшы болуп калат деп. Сиздерди мындай отургузуп туруп алдап тур да, мындай элечи, жөн элечи, баягы
алар ошо баарына эле иммунитетти жакшыртсаң эле баары жакшы болуп калат деп айта берип көнүп калган да. Сиздерге да эми ал инсульт өзү эмне оору, анын патофизиологиясы кандай аны деле түшүнбөй ошентип коюптур да. Эми андай талаптардан абайлаңыз, кайрылуу айым. Тем более ушинтип 5 жылдан бери бир да врачка алып барбай жүргөнүңүзгө мен таң калып атам негизичи. Эмнеге андай кылдыңыздар билбейм. Ошто алып бардык. Алар дарылар жазат. Дарылар иче берип кайра иммунитети түшүп кетти деп ойлодум да менче. Азыр мына Бишкекке алып келдик. Анан тамак ашты жакшы ичет. Менден караганда жакшы ичет. Бирок иммунитеттен пока жаңылык жок да. Иммунитеттин начар экенин каяктан билесиз? Мен жеген тамактарды эле жейм. Жок, ошо иммунитети начар деп ойлоп атасыз азыр. Каяктан билесиз иммунитети начар экенин, мисалы? Мен билбейм да бирок. Ошо да көрдүңүзбү? Билбейсиз. Бул неден ушундай слабый болуп атат да. Бул неден айтайынбы сизге? Бул деген мындай да. Жөнөкөй тил менен айтып берейин сизге. Кайненеңиздин башы жакшы эле жүргөн, ушинтип эле. Анан бир күнү бир учурда мойнунда бир бляшка чыгып кеткен. Чыгып барып туруп могу сосудтун жанагы эле айтып кеткен центр Брока, Верникке бүт ошол жерин кан өткөрбөй тозуп койгон. Жана арыкты тозосуң го, суу өткөрбөй, ошондой кылып кан өткөрбөй тозуп койгон. Ошонун айынан мээзинин могу бөлүгү өлүп калган. Өлгөн нейрондор. Жатасызбы? Ошол нейрондор өлүп калган үчүн сүйлөй албай калган, база албай калган, эчтеке кыла албай калган. Парализован болуп калган. Көрдүңүзбү? Нейрондордо баягы ошо сүйлөөгө жооп берген, базууга жооп берген, кыймылга жооп берген бүт нейрондор памятин жоготкон, билбей калган. Эми биздин задача бул жерде башка нейрондорго задачаны алдыруу да, көрдүңүзбү? Анын үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн организм стабильный состояние болуш керек, реабилитация кылыш керек постоянно. Мына ошондо анан уже жакшы келет. Себеби дегенде андан башка жол жок. Бул неден болду экен? Көз тийип кеттиби экен? Же карадуу окутуп койду экен? Же иммунитет түшүп кеттиби экен? Же эмне болуп кетти экен? Бул себеп андай эмес. Бул жанагы себеп туруп калып мээнин палайыназын өлтүрүп койгон. Эми ошол нерсени ал өлгөн нерсени кайра пайда кылуу бул невозможно, бул кыйын нерсе, бул мүмкүн эмес нерсе. Ошого азыркы задача кайненеңиздин состояниясын жакшы абалда карап, жакшы уход кылып, жакшы реабилитация кылып, жашоо сапатын гана жакшыртууга арналыш керек. Анан мен сизге ачыгын айтып коеюн, кайненеңиз мурунку эч бир оорубай жүргөн состоянияга келе албайт эмделикке каршы. Эми кийин эле баягы нейрочиптер чыгып, мээзине мерине чип орнотуп эле келип кетпесе, а так только эми уход кылыш керек, жакшы уход кылып, жашоо сапатын жакшыртып, анан басуусун аркы беркилерин реабилитация кылсаңыздар, андан жакшы болот да буюрда. Ошо инсульттан кийин эле бат эле ушинтип өзгөрүп, өзүн деле эме кылбай карабай калды да. Жата эле берет, эч кимге сүйлөбөйт. Анан мен келиндим да. Кыздары, балдары айтат, муну молдого окутуш керек, көз тийген, карадууга бар, илешкени бар. Бир жыл окутуш керек дейт. Мен бир жыл молдого алып бара албайм да. Бир жыл эмес, 10 жыл окутсаңыздар деле бул физический состояние, урматтуу. Эми Аллах Таала шифа берем десе берип коет любой нерсеге. Бул нерседе жанагы жок, бирок мындай да, бул мындай дуа окутуп эле физический состоянияны мисал деп коелу да. Мисалы мен сизге бирөөнүн буту сынып кетти да, мындай талкаланып эле калды да. Вообще үзүлүп кетти. Анан эми ошону отургузуп алып, молдокелер отуруп алып, дем сала берсе, ошо бут өзүнөн өзү жылып келип туруп чык болуп эле мурунку состоянияга келип калбайт да, туура. Бул невозможно да. Бул физический состояние, бул түшүнүп атасызбы? Бул руханий эмес, бул физикалык жактан болуп атат. Көрдүңүзбү? Ошол нерсени түшүнүш керек да кичинечи. Эми көп инсультник болгондор ушу баягы эми карапайым адамдар ойлойт да, бирөө жарым мээзин отключать этип койду, бир карадуу окутуп коюп эле деп. Эми бул биздин элибиздин түркөлүгүнөн да, эми бул нерсечи. Бул инсульт деген бул ишемический инсульт. Бул жерде уже мындай андай нерсе эмес, бул башка нерсе. Жана айтып кеткендей, бул жерде уже комплексный подход керек, реабилитация керек, общее состояниясын стабильный кармаш керек, всегда клопидогрел, бардыгын ичип жүрүш керек, коагулограмманы нормада кылыш керек, липидный спектр, атеросклерозду көзөмөл кылыш керек, боорду, желудочно кишечный трактты көзөмөлдөө кылыш керек всегда. Мына ушул нерселер реалдуу түрдө жардам бере турган нерсе. Андан кийин бардыгы жакшы болуп калгандан реабилитация кылыш керек. Реабилитация деген денесин кыймыл кылуу, сүйлөөсүн күн сайын аткаруу, систер поддержка берүү, психологический поддержка берүү, бүт ошолор реабилитация деп аталат. Анан ошондон жакшы болот да, көрдүңүзбү? Укол, таблетка, окутуу, дем салуу бул жерде иштебейт. Мен сизге ачык эле айтып коеюн. Түшүндүңүзбү? Все, макул анда, кайрылуу.